Бул Ош шаарындагы Ташмияшев 14-чы адарегинде жайланышкан 2 бөлмөлүү үй. Бул тарабында дагы атайын үйлөр салынган, жана ошондой эле 3 жыл мурун бул тарапка дагы 2 кабаттуу там салынып, натыйжада бул үйгө күн тийбей, ар дайымсыз болуп, эси улам ооруканага каттап калгандыгын билдирет. Акча чечип, таныш чечип атканы билинип турат. Карапайым адам ушунда аткан нелерге тебеленип жүрө берсек. Өз укугу корголбой калгандыгы жана коңшусу тарабынан бир канча ирет басмырлоого кабылгандыгын айткан Насипа Кочконбаева ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын экинчи тобуна кирет. Ал эч жерде иштебейт. Коңшусу үйүнүн алдына 2 кабаттуу там салып, ага күн тийбей, бөлмөлөрү ным тартып жаткандыгын айтып даттанат. Акалыбызды ушундай тебелеп жүргөнсүз. Ушуңузбу мына же уйлабаңыз. Кишет азыр алдыңыз, жакында алдыңыз. Уял мына Калмаматкадан сураңыз. Мына Калмаматкадан сураңыз. Элдер мына мен биринчи дуалым кылып түштү. Мына жерде дуалым кылып түштү. Ошо 2 комнат временканы сиз уялбайсызбы? 10 комнат кылып алып, уялың. Мына орускам ошо биринчи арак берип алып, канча даражага жеткизди. Бул жерде Насипа Кочконова эч кимден уруксатсыз үй салып алгандыгын коңшусу Тайлакбай Мусаевке айтып жатат. Жанаша жашаган коңшулар кайым айтыша да кетти. Алар буга чейин да үй тууралуу соттошуп келген. Соттордун баарына давление көрсөтүү бул туура эмес. Айланайын, закон чыгарып берет. Сиз жалган айтып аткан жокмун. Сиз Кудайдан коркуп, пандадан коркпоңуз. Мен Кудай деген кишимин. Бияк 3 жыл объявление турган сатылбай койбоду үй. Кандай сатылат? Сиз мындай көлөкө кылып алсаңыз, сууларыңыз кутулап, адамдын үстүнө буюлуп атса, айлам болбойм мен. Сиз мыйзамга аксакал, современный адам болуп туруп, сиз ошончо жериңиз кеңир экен, гектар жерлерди сатып атасыз. Бул ишти алгач Ош архитектурасынын кызматкерлери карап чыккан. Териштирүү иштеринде Тайлакбай Мусаевдин үй курууга тиешелүү документтери жок болуп чыккан. Ошондуктан архитектура башкармалыгы курулуш эрежелериндеги нормалар сакталбагандыктан эскертүү берген. Норма боюнча ал жерде неме болгон? Временка болгон эске. Ошону бузуп туруп 2 кабаттуу турак үй курган. Өзү норма боюнча 2 метр качып куруш керек границадан. Биринчиден. Экинчиден ал жерге план үй каралган эмес, ал жерде временка каралган. Ал жерде курулуш курган мүмкүн эмес 2 этаж курган. Бул маселе сотто 3 жылдан бери каралып жатат. Алгач Ош шаардык соту үй бузулсун деген чечимди чыгарган. Көп өтпөй муну Ош облустук соту да карап, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Мындан улам сот аткаруучулар жана башка кызмат өкүлдөрү соттун чечимин мажбур иретинде аткарууга келишкен. Бирок коопсуздукту көзөмөлдөгөн милиция, тез жардам, өзгөчө кырдаалдар кызматы келбегендиктен турак үй бүгүн бошотулган жок. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык кызматынын ошол жердеги снос отделден кызматкерлер келип, алар дагы өзүнүн буза албайбыз, биз жеке менчикке киргизе албайбыз деген өздөрүнүн сунуш пикирлерин айтып. Ал эми коңшусуна күн тийгизбей көлөкө түшүргөндүгү аныкталган Тайлакбай Мусаев соттун чыгарган чечимине нааразы. Ал бир жуманын ичинде бул маселе боюнча жогорку сотко кайрылат. Мен айттым, колхозник колуңан эмне келет деди. Эгер жогорку сот дагы облус соттун, шаардык соттун чечимин күчүнө калтырса, биз эч кимге чакырбай өз күчүбүз менен эч кимдин кийлигишсиз мен бир экинчи этажын алып берем. Мына милдеттемени мына. Эки коңшунун талаштуу маселеси эми жогорку соттун чыгарган чечимине жараша болору күтүлүүдө. Ага чейин коңшулар бири-бирин сабырдуулукка чакырды. Эске сала кетсек, жабырлануучу Насипа айымдын үйүнүн аянты 2 сотукка чукул жерде элейт. Ал эми коңшусунуку 6 сотук жер. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.